Азыр 10 январь, күн жаркырап турат. Кардан дарек жок. Кудду эле жазга окшойт. Эрте жаз келгендей да. Мына азыр мен мына шабдолуларды келип карасам, булар ойгонуп баштаган да. Мына булар жаз келди деп ойлоп атат да. Мынакей. Жашылданып, бүчүрлөрү ойгоно баштаган. Мына силер да ишенбесеңер, огородуңарга чыгып карап көрсөңөр, мына жалбырактары чыгышка аракет кылып, жашылдана баштаган, ойгоно баштаган булар. Бул жакшы эмес. Мына алмалар дагы. Эрте быша турган алмалар мына ал. Бак алма дейбиз го. Эрте бышар алмалар. Булар дагы мына ойгонуп баштаган да немеси. Мына жашылданып калыптыр мынакей. Бул жакшы эмес. Азыр булар бүчүр алып ойгонуп алса, эртең февралга келгенде бир суук болуп үшүк жүрсө, булар үшүк алып кетет. Мына жашылданып калган мына. Анан үшүк алып кеткенден кийин жакшы мөмө бербей калат. Кудай. Погодалар дагы өзгөрүп ушинтип атат. Мурда кандай азыр 10 январда жөн эле жер тоңгон, кычыраган, аяз кыш болуш керек да. Мына бүчүрлөп булар жаз келди деп ойлоп атат да. Мына дарактар дагы мына жумшак болуп, жалбырактарын чыгаргысы келгендей. Мына бул эми ачыла турган мөмөлөрү да мына бул баловый гиляс мына. Бүчүрлөрү жанданып алыптыр да мынакей. Мына булар эми жаз келип атат деп мынтип жанданып алса, эртең үшүгүрүп кетет да, анан жакшы мөмө бербей калат. Эми Кудайдын күнү, бирок Кудайдан тилеш керек дейм да. О Кудай, мурдагыдай кар бер бизге, курукчулук болбосун деп тилесе, адамдардын чындап тилеген тилегин берет го Кудай Таалам. Азыр бакка кирип кыжалат болуп атканым. Эшикке чыксаң жөн эле +8, 10го чейин жетип атат го. Ошон үчүн булар жаз келди деп ойлоп жанданып атат деп кыжалат болуп атам. Кудай Таалам бизге дагы кар берсин, курукчулук бербесин, балдардын ырыскылары болсун. Амин деп коюңуздар.